Арбаңыздар ата жұртқа қызмат қылған ечендеген, ақ мөңгілі Алатоону мекендеген. Куттуу боз үй турагы кең манастын урпагы болгон олоо журтум. Жаштар сүйлөсүн теле берүүсү Талас облусунун Бакаята районунун Кызылсай айылындагы Шаршембай атындагы жалпы орто мектебинин жигердүү жаштары, жаа төрүбүздүн куттуу коноктору менен. Бүгүн биз талкуулай турчу тема жаштардын ата-энеге болгон урмат сыйы. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы жана Мээрим Күрүчбек кызы. Анда эмесе алгач омоктуу ойлорго сарасеп салып отурган серепчилерибизден тааныштырып өтсөк. Кыргыз-Казак коллежинин директору, юридика илимдеринин кандидаты Абдикаимов Эргали агайыбыз. Юриспруденция факультетинин ага окутуучусу Жумагулова Венера. Юриспруденция факультетинин ага окутуучусу милициянын полковниги Бисембаева Күнсулу. Талас облусунун Бакаята районунун жетектөө адиси Жусупбекова Жибек. Дин бирөөгө коомдук кайрымдуулук фондунун мөдүрү, теле алып баруучу Темирлан Акматов. Ата аскалы зоо, эне анын боорундагы булак, бала ортодогу шамчырак. Ата-эне бала үчүн мээримдин булагы болуп эсептелинет экен. Мына ошол биз үчүн түн уйкудан, күн тынымдан калган ата-энебизге биз кандай сый урмат көрсөтүп жатабыз? Алгач жаштардын оюн угалы, жаштар сүйлөсүн. Азыркы балдар мен жеке пикиримде ушу ата-энесин жакшы урматтап сыйлабай калды да. Актер, актриса болуп калды. Ата-эненин көзүнчө жакшы бала, жакшы кыз, коомдо, көчөдө, мектепте башкача балдар чыгып атат тилекке каршы. Сиз агайдын оюна кошуласызбы? Ооба. Ушу ата-энени урматтоо бул ар бирөөсүнүн эле милдетибиз болуп эсептелинет да. Ушу ата-энени урматтоогон бул жашообузда эң чоң катачылык болот. Анткени ушу энебиздин боорунда ушу курсагында 9 ай көтөрүп жүргөндүктөн айрыкча энебизди дагы жана атабызды дагы урматтоого милдеттүүбүз. Сиз өзүңүздү ата-энемди ар дайым урматтайм деп эсептейсиз, Ооба. Менде дагы бир суроо пайда болуп атат. Акыркы жолу ата-энеңизге жакшы көрөрүңүздү качан айттыңыз эле? Акыркы жолу ата-энеме жакшы көрөрүмдү мен күндө айткым келет. Анткени бир гана атабызды мисалы үчүн 23 февралда куттуктабастан, энебизди 8 мартта куттуктабастан аларды жакшы көргөнүбүздү айткыбыз келсе, күндө айтып турубуз зарыл да. Ошол эми айтыңыз келет экен, эми сиз айтасызбы? Айтып турасызбы? Акыркы жолу качан айттыңыз, мага ошону айтып коюңуз. Акыркы жолу ушу атамды 23-үндө жана апамды 8 мартта куттуктаган болчумун. Бирок күнүгө айтып туруш керек экен, Чоң рахмат. Чоң рахмат. Азыркы замандаштарыңа, актер, актриса болгон замандаштарга эмне дейсиң? Мисалы, мындай элдин көзүнчө эле мындай жакшы көрөм, тигиндей мындай дейт, бир иш жүзүндө амал кылбайт го. Ата-энесин айтканын аткарбайт, же болбосо ата-энесин мындай убайга, кайгыга салган кыздар, балдар көбөйүп баратат барган сайын. Мына былтыр Кыргызстан боюнча 114 окуучу кыз бала азынып өлдү да, суицид маселеси. Ошондойлорго эмне дейсиң? Ата-энеси эми балам бул пенсияга карызга акча берип койду, кийинкиде сотко алып берейин, шымыңды кийинки айлыкты алып берейин десе болбой, таарынып өлгөндөр көбөйүп баратат. Ушу бул боюнча дагы ушу бул жерде бир гана ата-эненин күнөөсү жок, бул жерде ушу баланын өзүнөн болот да. Ушу ар бир бала түшүнүш керек, ушу бул жерде отурган бардыгын айткым келет. Ошодон ата-энең, бир тууганың, акең, агаң бүттүгү дайыма эле туура айта бербейт, бирок алар сенин ата-энең болуп эсептелинет да. Ошондуктан ушу ата-эненин айтканына Маани бериш керек. маани бериш керек да. Түшүнүү менен кабыл керек ошондуктан. Сыйласаңдар өздерің нелеріңді білдірбейсіңдер, қантип сыйлайсыңдар сыйласыңдар, қандай даражада, күніге эмне кыласыңдар ата-энелериңе? Ар бир бала ата-энесин сыйласа керек. Жөн гана булар бул жерде азыр бир аз уялып жатышат го. Саламатчылык. Ору айылы өкмөттү 1-май айылы Токтогул Чолушов атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу Кеңешбекова Элиза. Ата-энеңизди канчалык деңгээлде сыйлайсыз? 100% деп айта албайм, бирок 80-90% сыйлайм. Жогоруда агайдын айткан ойлоруна кошуласызбы? Жок. Эмнеге? Агай да бир жол соңуз да кайталап койсоңуз. Агай жогоруда айтып атат да, ушул ата-энесин мисалы айлыгым алганда мен сага мындай алып берейин, тигиндей алып берейин десе, ага көнбөй эле асынып өлүп калып атат балдар дейт. Ошол боюнча
ооба агайдын айтканы туура. Кандай десем, окуучулар негизи бала ата эненин оюн толук түшүнүүгө аракет кылыш керек да. Ата энелер баласына да туура тарбия берүүгө милдеттүү. Балдары ошону туура жагынан кабыл алууга да милдеттүү да. Ошону Ошондо ата энесин сыйлабаган балдар ата энеден туура эмес тарбия көргөндөр болуп калабы? Ата энеден дагы балдардан дагы зависит этет деген ой бар. Чоң рахмат. Жакында бир мындай окуя болду да. Бишкек шаарында бир гимназияда, эми атын айтпай эле коеюн. Ошол жерде олимпиададан утуп келген кыйын кыз бар да, ошол азынып өлүп алды. Ал мындай болду, ошол жанагы себептери интернетте отурган экен, баягы апасы казы болуп калды. Мусулмандарда баягы Куран окутуп келет эмеспи? Анан жардам берип кой десе, апа мен окуумду тейлеп атасыз, мен окуумду тейледиңиз, мен сизге өтө капамын деп, анан интернетте сүрөттөрүн баарын өчүрүп, анан 9 кабаттан секирип өлдү да. Өткөн жылычы. Ушундай кыздарга эмне дейсиң? Ошол кыз туура кылдыбы, же ата энеси туурабы пикир? Кыз туура эмес кылды. Кыз ата энесин түшүнүүгө аракет кылыш керек болчу да. Ата энеси жакшы мааниде жакшы кызын эме кылып атпайбы? Кыз аны түшүнгөн жок. Анан дагы ушундай жалпы суроо да, жалпы суроо. Мына азыр ата энелер болуп атпайбы? Бул жер ата энелерде сиздерде эми кыздар балдарыңыздар отурат. Бишкекте дагы бир ушундай болду. 1-класска келген кыздардын ата энеси 78% ажырашкан үй бүлөнүн ата энелери жок экен да, ошо 1-класста. Ал 1-класста мээримге муктаж учурда. Анан азыр мына бул кызыбыз айтып өтпөдү, мындай түшүнүш керек депчи. Ошондой учурда кимдер түшүнөт? Балким бул жерде ата энеде да күнөө бар да менимче. Жана тыйындын эки жагын караганда эле. Менин атым Жүсбекова Мариям, Султаналуу Улугуш багатындагы орто мектебинин 10 классында окуйм. Суроолор барбы сиздерден? Сиздин ошол ата эне алдындагы милдетиңиз жана ата энеге болгон сый урмат. Биринчиден мен ар бир айтып атат, үй бүлөдө ата энелер мындай жакшы мамиле бала менен эне менен кыздын ортосундагы мамилеси кандай болуп калат, мүмкүн ошон үчүн ушул окуялар болуп жатабы деп. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмдү айтып кетсем, жекече эртең менен турганда дайыма апам ысык суу, мустак суусун бүттүгүн даярдап турат. Эртең менен дайыма тамагым ичип, тамагың ичмейинче кетпейсиң. Ошон үчүн тамагың ичип анан кийин кетесиң дейт. Ошону ичип да анан кийин кайра эртең менен дайыма кетип атканда аркама сумкамды асынтып, анан кийин бетимен өп жакшы окуп кел деп. Менде бир суроо бар, карындашым. Ушул нерсеничи сиз ата энеңизге жасасаңыз болот беле? 9 ай көтөрсө байкуш. Кылам мен, бул менин азырынча мен 18 чыгып ал мага ата энемдин милдети кылып атат. Бирок мен кийин өзүмдүн жолумду даражамды таап кеткенден кийин мен ошол ата энеме мага кылган жакшылыгын мен ата энеме мисалы ошол 18ге күтпөй элечи, 18гече ким бар, ким жок. Азыр эле кызмат кылып жүрбөйсүңөр, бутуна суу куюп берип, даратын силер неме суусун даярдап, тамагын даярдап берсеңер болбойбу? Ата эне багыш 9 ай силерди көтөрдү. Ак сүтүн берди. Мондай кийимдерди кийгизип атат. Анан дагы силерге узатып атат. Менин ата энеме өзүм сыймыктана турганым бул 8 март жакында эле өтүп кетти. Ошол 8 мартта эми ар бир ата эне өзүбүздүн мектепке жөнөрдө акча берет, бир нерсе жеп ал деп. Анан мен ата энеме бир белек бергим келди. Бирок мен азырынча иштебейм, окуучумун. Эми кантип белек берем? Бирок апам мага берип жаткан акчадан эмес, мен өзүм табышым керек дедим. Анан суроо пайда болду, анан мен начальник класстагы кыздардын чачтан жазап баштадым. Чачтан жазап, алардан акчаны алдым да, ошол топтон акчадан жакшы букет алдым да, апама 8 март менен куттуктадым. Мен уже азыр кылып жатам, ойлойм мен келечекте дагы мындан дагы ата энемди сүйүндүргөнгө аракет кылам. Чоң рахмат. Эми мындай карасаңыздар, мен жерде бир кызык нерсе болду. Мен Темурлан агайга кайша айтып туруп, сендерди ортого түшүп арашалап алайын десем, окшошпай атат. Эмнеге? Бу жерден отуруп ар көздөй карасаңыз да бар жакшы көрүнөт да. Артындагыларды өздөрүнчө сүйлөшүп атат. Ата эне жөнүндө ойлогон деле жок. Атасы барбы жокпу, апасы барбы жокпу, баары бир да сыйлаш керекпи, керек эмеспи, аны эч кандай жок. Булар башка бир көчөдө отургандай, үйүнө кетип бир остановкада отургандай, же камоктун жанында тургандай болуп сүйлөшүп отурат да. Башка теманы сүйлөп атат. Буларга бул тема да кызыктуу эмес. Ата эне жөнү, ата-анада ата да кызык эмес, эне да кызык эмес да. Анан Темурлан агайга кошулам, булар сыйлабайт ата энесин. Сыйласа кунт коюп угуп, микрофонго жулунуп чыгып, андай эмес агай, мындай. Биз ата энебизди 8 мартта эмес, күнүгө сыйлайбыз. Эртең менен туруп, апа кандай турдуңуз, ооруган жоксузбу? Ата кетип баратасызбы? Муну бут кийимиңизди тазалап койдум, кийип кетиңиз ата деп айтпайт го дейм көбүсүчө. Бир эле жарым эле айтады окшойт. Саламатсыздарбы?
Кашка жол орто мектебинен келдим, 10 класстын окуучусумун. Аты жөнүм Бердибекова Азиза. Бул ата-эне жөнүндө бул айтылып жаткан ойлордун бардыгына кошулам. Бул ата-эне деген 9 ай энебиз мисалы ишинде көтөрдү, төрөгөндө деген барып кайра келет деген айтылган сөз бар да, чындыгында деле ошондой. Бул эң башкысы кайтар дүйнө деп айтылат экен. Мен ушул нерсе менен жашагым келет да, анткени мен ата-энеме мисалы үчүн катуураак сүйлөгөн болсом, кийин мен балдарыман дагы ошондой сөз уккум келбейт да. Эң башкысы бул мен балдарым кийин балалуу болгондо только жакшы гана сөздөрдү алар менен сыйлашын каалайт элем. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, 9 ай боюнда көтөрөт, анан кийин жүрөгүндө деп. Мына ошолорду дагы балабастан азыр карылар үйүнө алып барып салгандарга кандай карайсыз? Мисалы, мурдагы советтер учурунда бизде Кыргызстанда карылар үйү жокко эсе болчу экен да. Ал эми азыр карылар үйү менен балдар үйүнөн көп нерсе жок. Бул эмне себептен келип чыкты? Менин оюмча бул карылар үйүнө алып барып жаткан себеби бул сыйлабагандык, өзү мындай туура эмес ойлонуп алгандарда бул балким жаңылганы болушу мүмкүн. Мындай айтылып кеткен сөз бар, бир ата-энесин багып, андан кийин чоң атасын аркы жакка алып барып, өзүнчө тамак берип, өзүнчө идишке мындай. Ошону кантип азайтсак болот? Керек болса қазір кейбір ата-энелерге, айрым ата-энелерге балдар қыздар тарбия беріп атат. Ата ичпечи, эне ичпечи деп атат да. Мен уят болуп атам дегендер бар. Биздин фондко көп жаштар келип кайрылат. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер намыстанбай, кур намыс кылбай, жаштардын да оюн угуш керек да, балдардын кыздардын да оюн угуп койсоңор жакшыраак болот. Чоң рахмат. Мен Тойчубек уулу Жаналиев атындагы орто мектебинин 9 класстын окуучусу болом. Райымканов Арзыматов. Бул ата-энени сыйлоодо, бул жүрөктө иман болсо, ар бир бала бул ата-энесин сыйлайт. Эгерде бул жүрөктө иман болсо, ата ас калуусу, эне борундагы булак, бала экөөнө жанып турган шамчырак дегендей эле, балдар ата-энесин бул карылар үйүнө алып барып таштабайт. Анткени анын акыретте кандай болуп бүтөөрүн билет, жана андай жолдорго баспайт. Жогоруда агай айтпадыбы, ата-эне күнөөлүү депчи? Ата-эне өздөрү да күнөөлүү дейт. Сиз буга кошуласызбы? Бирок кээ бир ата-энелер мындай балдарына туура тарбия берет, көбүнчө ата-эне эч качан жаман жагын айтпайт. Ал эми бул ата-энелерди угуп бул туура. Азыр бизде ушу ата-энелер Бишкекте мына былтыр баштаганбыз, этно лагерь уюштурайын деп атабыз. Телефон тартпаган толугу жерге барабыз. Россиядан да бери келип атат. Ушу акчаңарды төлөп берели, окуткулачы, биз алыбыз жетпей калды дейт. Балабызга, кызыбызга алыбыз жетпей калды дейт. Ал жерде телефон тартпайт. Кыргыз тааныйт, спорт бар, эртең таңдан баштап кечки саат 10га чейин программасы бар. Өзүнө өнүктүрүү, чечендик өнөр жана башка. Ошондон урматтуу бир туугандар, биз жанагы пайгамбарыбыздын осуяты бар да, ата-эне балдарга мурас тарбиясынан артык белек бере албайт. Аз биз квартирасы болсун, машинасы болсун, башкасы болсун деп өзүбүз унутуп баратабыз. Ошон үчүн жанагындай туура эмес чечимдер, туура эмес жанагы энесине кызы кожоюн, атасына баласы кожоюн болуп калган учур болуп калды азыр тилекке каршы. Бул азыркы учурда бул мектеп өспүрүмдөрү бул телефонго көз карашы мындай. Телефон колгон мукташтык аябай өскөндө бул ата-энелер аларга мындай телефонго мындай чектөө койсо ал жакшы болмок. Бирок кээ бирлерине чектөө койсо азынып бөлүп алып атпайбы? Алар жеңил ойлуулар жана түшүнбөгөндөр. Бирок ата-эне ар качан өзүнүн баласына жакшылыктарды гана каалайт да. Ал эми бул өзүнүн ата-энесин бул карылар үйүнө алып барып таштап салган адамдар бул жер бетинде басып жүргөн эки буттуу айбандар. Чоң рахмат. Мына бул жерден тагы бир айтып кете турган маселе да, бу жерден айтыш керек болуп атат. Жана ата-энелер балким ата-энеде күнөөдүр дейт да. Ата-эне кайтып күнөөлүү болот, ата күнөөлүү болобу, эне күнөөлүү болобу? Ушу балдардын бардыгын 1-классынан баштап бут кийим кийгизип, үстүнө шымын кийгизип, үстүнө көйнөгүн кийгизип, мектепке жиберген үчүн, окуулук китептерин алып берген үчүн күнөөлүү ата. Енді ошо мен ата-эненин ошол эле кылган кызматына эле түшүнүп эле ата-эненин анча-мынча кетирген сендердин көз караштарың боюнча ката деген нерселерине наразы болуп ата-энени күнөөлөгөнгө болобу? Ата-энени эч убакта күнөөлөгөнгө болбойт.
сөзүңүз оозуңузда устаз, сиз айтып калдыңыз да кантип ата эне мээримсиз болот депчи. Бирок мээримсиз болуп баласын төрөп туруп таштап кеткендерге эмне дейбиз аларга? Алар кандай ойлойбуз аларды? Ал тема башкараак да, төрөп таштап кеткен деген айтып атасыз. Казыр мен Аларда чоң ойгандагы маселесин айтып атам, казыркы учурдагы маселени айтып атам да. Чоң рахмат. Анда эмесе? Менде бир жалпы суроо да, эжелерден сурайын деп атам, ушул мына жергиликтүү эжелерден. Сиздер ачса, тарбияса, жолбос жанында чогулуш кылганда канча пайыз ошол балдар, кыздардын ата энеси чогулушка келет? Ким айтып берет? 100% келеби? Бишкекте мисалы 30-20 араң келет. Саламатсыздарбы? Султаналуу Улукушбек атындагы орто мектебинин уюштуруучусу болуп иштейм. Жолдошалиева Нургиза. Чынын айтканда, азыркы күндө бул жерде талаш тартыш болуп атпайбы? Бала күнөөлүү же ата эне күнөөлүү азыркы жаштардын мээримсиз болуп өсүп атканына деп. Чынын айтсак, ата энелердин көңүл буруусу да аз болуп атат да окуучуларгачы. Мисалы, ата энелер чогулушун өткөргөндө бир аябай көп келди дегенде бир 40-50% болот да. Андагы ар бир класс жетекчи улам звонить этип атып же үйүнө барып алып келебиз. Эми угуп туруңуз, бул жерден мен күнөөнүн баарын окуучуларга коем да, үйүнө барып айтпайт да. Ата эне сиздерди эртеңге чогулушка чакырып атат деп айтпайт. Эмне үчүн айтпайт? Агай, эже айтып Жакшы окубайт. чалабыз деп атат. Ар биринде чалабыз дейт. Азыр жана замандын өнүккөн учуру, эми WhatsApp'тары бар. Класс жетекчилер аябай байланышта да, ата энелер менен телефон номерлерине чалышат. Ошол күндө деле бир 40%, 50% эле келет. Бир 100% келген ата эне. Эже, бир да сунушта, илгери сиздер эми жакшы улуумун болуп калбадыкпы? Илгери балдар ыйласа, оозуна соска сала койчу. Азыр ыйласа ата эне колуна сотка берип атат. Ооба. Анан ошондо кандай тарбия? Ал интернеттен жанагындай балекеттин баарын көрүп атат. Анан жанагынтип 8-мартта жанагынтип гей-парад өтүп атат. Жыйынтыгы. Сотканын азыркы учурда жаштарга таасири деген ошону айтып атасыз. Ата эне тарбия бербей калды да, илгери 5 менен уктатчу, ошо менен тургузчу. Азыр эмне болуп атат? Сотканы берип атат. Ыйлады, жана сосканын ордуна сотка берип атат. Анан азыр тез эле шарият боюнча, ислам шарияты боюнча болбой калды дегенде 2 жыл баланы эмгизиш керек. Бизде азыр жумуш калды, тияк бияк деп эмне кылат? 2 айдан кийин тиги эмчектен чыгарып атат да, анан мээримсиз балдар келип чыгып атат, жыйынтыгы келип туруп. Анан ошентип таштап койсо ата эне капа болбош керек. Мээримсиз болуп тарбияланып аткандарына ата энелердин күнөөсү бар дегенге мен кошулам. Себеп дегенде ата энелер бул балдарды материалдык жактан эле камсыз кылабыз дешип эле ошону менен алек да, балдарга жанагындай кымбат баалуу бут кийимдерди, кымбат баалуу кийимдерди сотка, азыр мугалимдер көтөрбөгөн сотканы окуучулар көтөрүп жүрөт. Ата энеси күндө мээримин төгүп, балам мен сени жакшы көрөм, сага мен үмүтүм чоң деген сөздөрдү көп айтышпайт да. Азыр Бишкекте мындай болду. Бир мектепте ата энелер чогулуш, эже агайлар чогулуш, интернет койбойбуз. Баягы мектепте сотка колдонбойт дептир. Анан эмне болду? Окуучулар Wi-Fi бар, интернет бар мектептерге көчүп баштады да. Бул биринчи факты. Экинчи факты, 5-чакырылыштын 2 депутаттын атасы менен энеси карылар үйүндө олтурганын өзүм көрөмүн да. Мен ошондо мындай чыйынтык келдим. Кичинекейинде жумуш, кызмат деп жүрүп, мээрим төккөн эмес. Кечинде кетет, эртең менен кетет, кечинде келет, тааныбай деле калып атпайбы? Кээде кошунасын ата деп чоңоюп калып атат, мисалы да. Анан ошондой учурлар жыйынтыгы ушундай болуп атат да, тилекке каршы. Мен каалайт элем, ар бир Кыргызстаныбызда бир да карылар үйү болбосун деп каалайт элем. Азыр 80% кыргыздар алып барып калды. Илгери орустар алып барчу да. Азыр кыргыздар. Анан айдын аягында келип пенсиясын жанандай жардам берген адамдардын келип токош татти конфеттерин алып кетип калып атат кыздар балдары. Тилекке каршы өкүнүчтүү. Жаштардын оюну калай? Чоң рахмат. Жаштардын оюнда казыр мен бир сөз айтып коеюн. Киши ата эне бар ғой, жумуш иштеп чарчабайт. Баласын тарбиялап чарчайт. Жанагы каргайын десем жалгызым, каргабайын десем жалмоозум. Өзүнүн баласы болгон экен, уруша албайт, ура албайт экен. Булар ушуну билип туруп, булар балдар деген психолог болот деген да, аябай тоңки. Ата энени тажата турган балдар да, ата эне ошондуктан да көңүлү көп калат. Ошондуктан күнөөнүн бардыгы балдарда ата энеде эмес. Чоң рахмат. Мен да сиздин сөзүңүзгө кошулам. Чындыгында канчалык тарбия берип жатса да ошол тарбияны өзүнө ала албаган балдар дагы көп. Саламатсыздарбы?
Мен Мамутул Абдрахман атындагы Ташкулдук орто мектебинин президенти болом, 11 класстын окуучусумун. Мен биринчи сөзүмдү баштоодон мурда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, адам эң күн сайын адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген экен. Ошол эле убакта Чыңгыз Айтматов суроо берген, канткенде адам улуу адам болот деп. Биз чын эле ушул азыркы жаштар көбүнчө ушул суроону күндө берип турсак жакшы болмок. Мен өзүм деле айтайын, күнүнө суроо берем ушул суроону. Бирок эч качан кээде жооп табам, кээде жооп таба албай калам. Эмне үчүн дегенде, бул күнүнө ар бир адам жакшылык жасоо керек. Эң биринчи ата-энебизге жакшылык жасоо керек. Бир сахаба пайгамбарыбыз мынтип сурайт экен. Кимге кызмат кылайын дейт экен? Пайгамбарыбыз жооп берет. Биринчи энеңе, андан кийин энеңе, андан кийин дагы энеңе деп жооп берген экен. Анын сыңары биз дагы энебизди сыйлап, ата-энебиздин батасын алуу ар бир уулдун, уул кыздардын милдети деп эсептейм. Ошондой эле азыркы убакта ар бир энени барктоо, бул ата-энени сыйлоо азыркы жаштардан көп көрө албайбыз. Эмнеге көрө албайбыз? Ким күнөөлүү, ата-энеби же жаштар өзү? Бул жерде ата-энени эч качан күнөөлөөгө болбойт. Анткени ата-эне бул баласын эч качан жаман жакка тартпайт. Эмнеге тиги бала кезинен баштап, ымыркай кезинен баштап анда сотка карматып атат? Жогорудагы мисал кылып кетпедиби? Жогоруда мисал кылып кетти, ошол эле убакта айтып кетти, ар бир бала өзүн суицидке алып барып атат. Бул ата-эне ушул нерседен коркот деп ойлойм. Себеп дегенде азыркы жаштардын оюна эмне деген келбейт. Ошол эле убакта бул ар бир адамдын, ар бир эле баланын азыркы коомдогу заманыбыз башка жакка өнүгүп баратат. Ошол учурда бул нерсеге ар бир бала коомго жараша дагы өзгөрүп жатат деп ойлойм. Сиз айтып калдыңыз азыр ата-энебиздин алдындагы биздин сый урматыбыз, милдетибиз деп. Эме бер караңыздар. Милдетиңизди айтсаңыз. Азырча азыркы учурда балдар атасына, ата-энесине условия кое баштады. Мына сотканы алып берсең мектепке барам, мен мындай кылсаң мына жумушту кылам деген. Баланын ата-энеге условия коюшуна эч кандай мүмкүндүк жок. Койганга уруксат жок аларга. Таптагыр. Ата-энеси баласына условия коюш. Мындай кылып окуйсуң, мындай кылып ишесиң, мындай кылып жейсиң. Акча бере турган ким? Кийинте турган ким? Ишкизе турган ким? Ата-эне. Жаткыза турган ким? Ошо баланы жиберип койчу көчөгө, бир күндө эле жашабай эле өлүп калат. Ошондуктан ата-энеге условия койгонго балага эч кандай укук жок. Агай, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Агай, өздөрү укукту өздөрү берип аткан үчүн ошол укуктарды алып жаткан чыгар. Мен жана тагы бир жолу айттым да. Айласы жогунан ата-эне жумуш иштеп чарчабайт, баласын тарбиялап чарчайт. Ошондуктан жанагыда айтып атпайм, балаңды өлтүрүп таштай албасаң, башка кууп чыгарып жибербесең, урушуп коет, ата-эне бишара тажайт. Жанагы кыргызда жакшы сөз бар. Макал бар да мындай. Ит тажаса өрөт, киши тажаса күлөт дейт. Айласы жогунан күлөт дагы бала мәсотка, макийим кутулайын дейт да, койчу дейт да. Буну азабын жегизбесин дейт. Ошондуктан такыр ата-энени күнөөлөбөңүлөр, убал болот. Көпчүлүк чынында эле агай туура айтасыз. Азыркы учурда жаштарыбыз коомдун өзүнүн айланасындагы адамдарды көрүп бир аз туура эмес жолго жүрүп жатышат деп ойлойбуз. Ооба, ар бир баланын дагы чөйрөсү жакшы болуу керек. Эмнеге дегенде ошол чөйрөсүнө жараша ар бир адам сабак алып атпайбы? Мен мисалы үчүн өзүмө суроо берем, ата-энемди кантип кубанып жатам деп. Бирок бул ар бир эле балдарда бар, күнүнө ата-энени кубанта албайт. Кээде болуп турат, ата-эне менен айтышмай, ата-эне менен урушмай. Бул туура барыбыздын эле туура эмес жолдогу аракетибиз. Бирок мен ойлойм, ар бир бала ата-энесин кантип кубантуу керек? Жүрөгүнө ыйман толтуруу керек, намаз окуу керек. Ошондой эле өзүнүн келечегин ыйман менен түзүш керек. Бул биздин милдетибиз жаштар. Чоң рахмат. Мен Эсенбек Чиев атындагы орто мектебинин 9 классын окуучу Стабек кызы Гүлзада. Сиздин ата-энеңиздин алдындагы милдетиңиз, азыркы учурдагы балдардын ата-энесинин сыйлоосу, урматтоосу канчалык деңгээлде, жогору же төмөн? Ата-энени биринчи биз эртең мененки күндөн баштап эле, эртең менен тургандан баштап сабакка барганга чейинки кызматыбыз. Мисалы, сабакка эртең менен мектепке барарда биз ата-энебизге кандай мамиле кылабыз. Жана эртең менен турганда ала кабылын сурашыбыз керек. Ошондой эле ар бир кыргыз ар бирибиз ата-энебизди сыйлоого милдеттибиз, Чоң рахмат сизге.
Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Эркебекова Керес. Мен Доронбек Дүйшөбаев атындагы орто мектебинин 10 классында окуймун. Мен эки агайдын тең сөзүнө кошулам. Биринчи кезекте бирок эмне үчүн азыркы жаштар өзүнүн жанын өздөрү кыйып жатышат деген суроого ата-эне биринчи кезекте баласына жардамга келиш керек, баласын түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Себеби дегенде ата-эне ушундай баласы көргөн кырдаалдан өткөн, ал мурун кичинекей болгон, ал эми баласы болсо чоң боло элек, ал чоң жашоо кандай экенин билбейт. Ошондуктан биринчи ата-энеси баласын жардамга келип, кээ бир ата-энелер балдарын жемелеп урушпайсо, ошол үчүн эле өздөрү кол салып жатпайбы? Ошондо ата-эне такыр эле балдарын урушпаш керекпи? Ал бир урушуп койгондо өзүн өзү жаман сезген себеби бул кичинекей кезинен баштап эч нерсе жаман эч нерсе сөз укпагандыгынан да аябай эрке болуп өскөн себебинен. Ошон үчүн деп ойлойм. Ошондо бул жерде баланын тарбиясына, ата-энесин сыйлап урматтабоосуна ким күнөөлүү болушу мүмкүн? Биринчи кезекте ата-энеси, бардык эле ата-эне өзүнүн баласына жакшы тарбия бергенге аракет кылат. Жана ошондой эле бала дагы өзүнүн чөйрөсүн жакшы оңдогонго аракет кылыш керек. Мисалы достордун арасында бир жаман адам, жаман досу болушу мүмкүн, ал анын жаман жолго тартып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бала дагы өзүн өзү жаман нерселерден, жаман чөйрөдөн коргоп, жакшы жолго түшкөнгө аракет кылыш керек. Демек биринчи кезекте жакшы чөйрө түзүш керек экен, э? Чоң рахмат. Келиңиз. Саламатсызбы? Мен атым Исламбекул Азиз. Мен Досмамбет Батырбашевде Чалдар мектеп гимназиясынын 9 классында окуйм. Баятан бери угуп отуруп, мен сиздердин сурооңуздарга, жоопторуңуздарга эне жөнүндө ыр менен жооп бергим келди. Уруксат берсеңиздер айтып коеюн. Албетте, уруксат. Байкабастан жылдардын аралыгын, аңдабастан өткөн күн тазалыгын, артта калган өмүрүм жомок болуп өткөн экен. Аттиң балалыгым. Чиркин анда асманым көк эле, баары таза айланам көктөм эле. Балдар уруп тыйылбай ыйлап келсем, басып койчу апамдын өпкөн эле. Апакем, таянарым асыл затым, адашпас жол көрсөтөр акылдашым. Ойлонсом, тең ойлонуп карегимде, оорусам, карыш жылбай кашымдасың. Жар бойлоп, жаман жолго барганым жок, жараксыз ырдан башка жардамым жок. Жабыркап, жан дүйнөдөн калган кезде, жароокер, сенден өткөн ардагым жок. Баракелде. Чоң рахмат. Канча деген акындарыбыз, жазуучуларыбыз ата-энебизге арнашып, калемдеринен сыясы түгөнгөнчө ырларды арнап келишет. Чоң рахмат сизге. Сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Мен Ботурек айылындагы Доронбек Дүйшөбаев атындагы орто мектебинин 8 классында окуучусу болом. Аты жөнүм Насиржин кызы Айзирек. Бул жерде айтып жатпайлы, бардыгын эле айтып кетти. Бул жерде бардыгынын оюна толук кандуу кошула алам. Бул баланы кичинесинен 9 ай көтөрүп, ушунчалык багып чоңойтконун бул жакта да эжебиз айтып кетти. Аны силер кантип чоңойтуп, силер төрөлгөндө кантип сүйүнгөнү силер эч кандай элестете албайсыңар, билбейсиңар деп айтып кетти. Албетте буга да кошула алам. Бул жерде ата-эненин айтканын бала биринчиден түшүнүшү керек. Анткени бул түшүнө турган бала өзү эле түшүнүп кете алат. Дээринде жана зенинде бар бала бардыгын өздөштүрүп, ата-энесинин айтканын сразу месине туюп, бардыгын өздөштүрүп кеткенге аракет. Ата-энеге болгон сый урматты арттыруу үчүн эмне кылышыбыз керек? Албетте биз эс тарта баштагандан баштап ата-энебизге болгон күчүбүздү жумшап, болгон аракетибиз менен аны сыйлаганга жана урматтаганга жана эч кандай ыйлаганга, көз жашын агызбоого аракет Ыйлатпаганга болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек, э? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул жактын оюну кала алгач. Сиздер бир аз Аны эмесе серепчилерибизге да сөз берсек, азыркы учурдагы ата-энеге болгон сый урматынан сиздердин убагыңыздагы ата-энеге болгон сый урмат жөнүндө бир аз биздин жаштарга өзүңүздөрдүн кеңешиңизди айтсаңыздар. Биздин ата-энебиз эртең менен кетип, кечинде келчү. Ата-энебиз кетип атканда биз уктап жаткан болчубуз, ата-энебиз келгенде биз кайра эле уктап жаткан болчубуз. Бирок ошондо дагы биздин тарбияларыбыз жакшы болгон да. Ошон үчүн мен мындай толук кошула албайм. Ата-энеси иштеп эле анан балдарына көңүл бурбайт деп. Ата-энеси дагы иштегенде
мен ойлойм ошо балдарымдын келечеги жакшы болсун деп иштеп балдар үчүн иштеп аткан деп ошону балдар түшүнүш керек деп ойлойм да. азыркы учурдун айырмасы аябай эле чоң, Мен ошо ойлойм да, ата энеси иштеп ушинтип эмеп жүргөндө балдар түшүнүш керек деп ойлойм да. Туура кабыл алыш керек деп ойлойм. Себеби алар деле ойлош керек да, ата энем мен үчүн иштеп атат, менин келечегим үчүн иштеп атат. Азыркы учурда маани берип, баласын ушунчалык жакшы тарбияласа дагы, акыр жыйынтыгы бала жаман жолго кеткен учурлар болот да. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Балкондо өскөн балдар бар, парникте өскөн балдар бар. Булар Кыргызстанга зыяны көбүрөөк тиет. Мен бир эле мисал айтайын, мен бир кызым шахматка барат, ошол жерге барсак, мурунку чекисттердин балдары келет, депутаттардын балдары келет, неберелер келет, анан 570 машина менен келет. Анан шахматтан чыккандан алар эмне кылат? Мен тамак аш алып барса, плов алып барса, мен бүгүн плов жейм, лагман жейм деп ырыта тебет. Мындай 5-6 жаштагы балдардын акыбалы да. Анан шопур акелер, шопур байкелер чуркаган бойдон кайра кетет. Демек, биз бул жакта улумун, союзду көрүп калдык, отурабыз. Бир эле мисал, көлгө барсак, 11 тууган экен, үркүндү көргөн аксакал. 19 чакырым камышты ары басып, бери басып, билим алып, Кыргызстанга салым кошуптур. Алар жер тилөдө жашап биттеп кеткен. Азыр андай нерсе жок да. Азыр мындай шарттар жакшы, бирок барган сайын ата энени кадырлагандар жок болуп баратат, ата энени урматтагандар жок болуп барат. Мындайча айтканда ата эне балдарына, кыздарына кул болуп баратат. Кул. Баягы агай, бизде макал бар го, эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот деген. Сиз ошол ойду айткыңыз келип атабы азыр? Эң туура. Чоң рахмат. Анысы жаштар сөзүн, жаштардын оюну калат. Анда эмесе жыйынтыктоочу ойлорду калы? Саламатсыздарбы? Мен Кошаева Айжаркын, Капалов Эшимбек атындагы орто мектебинин 8-класстын окуучусумун. Ал эми мен жыйынтыктоочу сөздөрдү сиздерге мындайча айткым келип атат да. Сиздер азыр айтып жатпайсыздарбы? Биздин эле өзүбүздүн Кыргызстанда 14 карлар үйү бар депчи. Мен ушул карлар үйү боюнча теманы мындайча айткым келет да. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн ата энебизди өзүбүз башка бир жака алып барып чоочун эле адамдарга кошуп коюп атпайбызбы? Бул нерсеге мен толук кошула албайм. Анткени бул жерде эң негизгиси кыздардын ата энеси жөнүндө сөз айтмакчымын. Анткени кээ бир балдар үйлөнөт. Бир чогуу окуган кызым ата эне жөнүндө күйүп мындай кеп айтып атат деген жок, артында отурганда өздөрүнчө башка тема жөнүндө айтып атат да. Ушул эмне ата сыйлайт дейсизби? Энени сыйлайт деп ойлойсузбу сиз? Сыйлабайт эч кандай. Мен бул жерде айта турган оюм мындай да, мисалы үчүн бир адам бир кызга үйлөн дейли. Анын аялы жаман чыгып, сен атаңдын мага кереги жок, бар алып барып сал карлар үйүнө деген сөздөр чыгат да, мисалы үчүн. Анан ошол жерде деген ошол бала аялынын сөзүнө кирип макул деп алып барып салат. Мына ошондо бул жерде балдардын чечкинсиздиги, балдардын өзгөрүп баратканы, бул жерде эч кандай заман өзгөргөн жок. Бул жерде жаштардын кандай десем, өздөрүнүн ички туюму, жан дүйнөсү өзгөрүп баратат. Мисалы үчүн биз ата энеге башкача мамиле кылсак, алар бизге башкача мамиле кылмакта. Мен мисалы үчүн атамды аябай жакшы көрөм деп өздөрүнүн жүзүнө карап айта албайм. Бирок мен апама эме кылат, апаман жалтанам да, мисалы үчүн. Ага башка бир нерсени айтканданчы мен мисалы үчүн апама айтсам, апам ыйлап калабы деген ойдо мен ага айта албайм. А мен атамды болсо, күндө атам мен сизди жакшы көрөм деп айта алам. А мен мага кылган мамилеси башка балдардын өзгөчөлөрү. Ал эми мисалы үчүн кээ бирлерди айтып жатпайсыздарбы, немеге балдарын чыштачы болуп кетип калышат депчи. Мен ушул нерсеге да аябай каршымын. Негизи жаштар эле биздин өзүмдүн мендей болгон эле окуучулар ата энеси менен алыс жактарга кетип калган учурлар да болот. Негизи андайларды 18 же болбосо 20 жаштан өйдө эме чет мамлекетке чыгарганга уруксат бере турган болсо, анда ата энеси менен барышса болмок деп ойлойм да. Анан кичекей балдар жөнүндө да сөз болуп кетти да. Бул жерде дагы бир гана эмелер бул жерде да балдарды төрөп таштап кетет деп атпайлы. Бул жерде дагы балдардын күнөөсү чоңураак деп бир аз ойлойм да. Мисалы үчүн үйлөнбөй атып эле башка адам менен барып жашап алган учурлар да болот. Ал нерсе да туура эмес. Эркек киши бир нерсени ойлонуп, анан бир нерсени иш кыла турган болсо, көп нерсени анан азыркы учурда да айтып жатпайсыздарбы? Эме депчи, бул нерсенин бизге кереги жок деп, мисалы үчүн азыр керек боло турган болсо, бизге эң негизгиси
адеп иман керек дедиздер го. Ошону кылсаңар эле бизге эме күн жашообуз кандай керек болсо, бизге ата энебиз ошончолук керек экенин унутпай, ата энебизди сыйлап баркташыбыз керек экен. Эне сен Чоң рахмат сизге. Жогоруда Чоң рахмат. демек Так эле аял жакшы, эр жакшы деп айтылгандай, эгерде биз жакшы муунду, жакшы кыздарды тарбиялоочу болсок, анда бул нерсени алдын алган болобуз деген ой болду. так эле артындагыларга баары бир да. Какшап айтып атсаң, тияк кыз ыйлап айтып атса дагы артындагыларга баары бир да. Карап туруп Эми көрсөңүз ал ар бир адам, ар бир бала бул өзүнүн ата энесинин презентациясы болуп эсептелинет экен. Ата энеси кандай тарбия берген, ошону көргөзөт экен. Ал үчүн биз көңүл түшүрбөй эле коелу. Операторлар тартып койсоңдор ошо артындагылар көрсүн өздөрүн. Эртең YouTube'га чыгат бунун бардыгынан. Кимдин кандай отырганын көрүнөт, анан өздөрү көрүн, сүйүнсүн аябай. Андан көрө жаштардын оюну калы. Акылмандарыбыз айткандай эле сөздүн кыскасы жана нускасы жакшы, ошондуктан жыйынтыгыч сөздөргө кыска жана нуска токтололу. Саламатсыздарбы? Менин атым Бакыт Улушер, Аман Арсланов мектебинен болом, 11 Б класстын окуучусумун. Берде айтып кетерим, эжеси айтып кетпедизби? Ата энелер эртеден кечке иштейт депчи. Биз союз убагында биздин ата энелер деле эртең менен кетип, кайра биз уктап атканда келчи, бирок биздин азыркыга караганда башкачараак болчу депчи тарбиябыз. Берде эмнени айтып кетсем болот? Берде айырмасы союз убагында илгери сиздердин убагыңыздарда ата эне балдарды катуураак кармачу да. Балдарды катуураак кармап, сөздөрү өтүмдүү болчу. Агай айтып кеткенде эле мен агайдын сөзүнө кошулам. Азыркы ата энелер балдарына кул болуп калды, мындайча айтканда. Балдардын айткан сөзүнөн чыкпайт, эми ата энелер деле түшүнсө болот. Алар деле балам деп болгон мээрим берет. Бирок ушу айтып кетерим, бала жактан да, ата эне жактан да бар да. Эки жактан. Демек ата эне баласын катуураак кармаш керек, сиздин оюңузда. Ооба, ата эне негизи бала жаштан чоңоюп келаткандан бери эле баланы спортко кызыктырыш керек, окууга кызыктырыш керек, мечитке алып бериш керек. Кээ бир ата энелер бар, ушу баласы мечитке барса, жаман көрөт да. Сен молда болуп кетесиң, таксыр болуп кетесиң, тиги жок. Ата энем баласы мечитке баратканга эч кандай каршы болбош керек. Анткени мечитте эч жаман нерсени үйрөтпөйт. Мечитте болгон ата энеге кандай урматсы, кандай көргөзүп кетип, пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен нерселерди көргөзөт да. Демек ата эне дагы баласынын оюн угуп, ага колдоо көргөзүш керек, э? Жок, антип айтпайм. Анткени ата эне балага чектөө коюш керек. Кээ бир жана сиз айткандай эле эртеден кечке келет деп өтүппү? Баланын айткан сөзүн кылат, буну алып бер дейт, тигини алып бер дейт. Ушу балам элден кем калбаса экен деп ата эне байкуш деле болгонун кылат. Мен кийбеген нерсени кийсин, мен жебеген нерсени жесин, мен көрбөгөн нерсени көрсүн депчи ата эне. Бирок ушу ата эненин бир катачылыгы баласынын сөзүнө кошулуп кеткенде, баласы мындай десе ата энеси болгон эмесин тартып берет. Бер жактан баладан да кетет да. Анткени кээ бир ушул баланы өтө эркелеткендигинен, кээ бир ата энелер ушу баланы өтө эркелеткендигинен текөөрчүлүк көбөйөт да баладачы. Кээ бирлер бар экен өзүнүн ата энесинен уялат да, досторунун алдындачы. Кээ бир балдар бар ушу көпчүлүктө окуучуларга айтып кетсем болобу, суроп, Сер карай бер. Ушу ата энесин, ким энесин, эненин таманында беш деп коет го, биз айткандай эле. Кээ бир балдар бар экен, энеңердин бутуңардан өптүңөр беле десе, ошо энесинин бутун өпкөндөн, мындайча айтканда, наза анткени уялат экен. Ошодончу западло сиз айткандайчы, эненин бетинен, эненин бутунан өпкөндөн эч уялбаш керек да айтып кетерим. Ушу эненин бутунан өпкөндө сыймыктаныш керек. Энеңиздин баарыначы, энеси баардык нерсени жана ата жөнүндө айтып кетейин бир жолу. Чоң рахмат. Башканын оюна кошулбайсыз, өзүңүздүн оюңузду. Саламатсыздарбы? Мен Кеңарал айылынын Аман Арслановдун орто мектебинин 11 класстын окуучусумун. Ал эми бул жерге баягы ата эненин балага болгон мамилеси боюнча айткым келүүдө. Негизинен бир өлкөнүн өзгөрүүсүн көргүң келсе, анда ал коомдун жаштарына кара дейт. Ал эми ал коомдун жаштарына карап туруп, кандайдыр бир мисал бир суроо сала турган болсо, мисал телефон менен мисалда биз телефонду жакшы көрөбүзбү же ата энени жакшы көрөбүзбү? Чынында биз оозубуз менен ата эне деп айтабыз, бирок чындыгында биз телефонду жакшы көрөбүз. Бери карасаңыз, ушул жерден токтоп бир мүнөт. Жанагы жигит айтып кетти. Ата эненин таманынан өпүш керек деп. Сен өпүп көрдүң беле? Өпкөн кишини көрдүң беле? Эми маалымат булактарынан ар кандай өпкөндөрдү көргөм. Негизи чын айтыш керек, антип
ушул жерде отургандардын көбү өпкөн эмес. Мисалы мен да өпкөн эмесмин. Чоң рахмат. Бүгүн бар. Саламатсыздарбы? Мен Багай Ата районуна караштуу Антымак айылдын Капалов Эшимбек атындагы орто мектебинин 9 классында окуйм. Менин негизги оюм бул ата-энени сыйлоо, бул уядан эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи. Ата-эне дагы баланын оюн уга билип, жана анын төрөлгөндөн чоңойгонго чейинки укук жана милдеттерин чогуу алып кетишине жардам бериш керек да. Эң негизгиси ушуну үйрөтүп койсо, бул балага пайдасы тиет деген ойдомун. Чоң рахмат. Мен Бейшен Сатыбеков атындағы мектебин 11 классының окуучусу Рахимбеков Нурбол. Мисалы менин оюмча тарбиясыз балдар бул фабрикадан чыгарып эле ата-энеге берип койгон жок да. Ушул эмени ата-эне өзү мисалы тарбия бергенде баласынын көңүлүн орто албайын деп коркушат да, эметкенденчи мисалы катуураак айтып койгондон. Анан кийин экинчиден ушул баланын чөйрөсүнөн го деп ойлойм мен. Азамат. Чоң рахмат. Дабы жол саламатсыздарбы? Мен ушу жалпы эле семинардын катышуучуларына кайрылып кетмекчимин. Урматтуу семинардын катышуучулары, менин сүйүктүү досторум, ата-энебиз бизди бала кыял деп кээде алдайт экен. Балам, ушул тамакты сен ич, мен ачка эмесмин дейт экен. Балам, ушул кийимди кий, менин кийимим көп дейт экен. Балам, ушул акчаны алып алчы, менде акча көп дейт экен. Урматтуу туугандар, ушу апаларыбызды унутпайлычы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Шабыров Жаңкисе, мен Бакай Ата айылынын Вайдиншилелинин атындагы орто мектебинде окуйм, 10 классында. Мен агай жана сиз айтып кетпедиңизби? Ата-энеде күнөө жок депчи. Ошого кошулуп, кошумча айтып кетейин деп келгем. Ата-энеде күнөө жок, бирок балада да күнөө. Анткени ал ата-эне баласына дайым жакшы немени каалайт, жамандыкты каалабайт. Балабызды көчөгө чыгат, көчөгө чыгып, ал достор менен жүрөт. Досторду айыргандай болуп. Достор макал бар го, чөйрөң кандай болсо, сен дагы ошондой болосуң деген. Ал ошо бала тиги досторунан үлгү алып, мен ата-энеме сүйлөп, ата-энем мага унчукпайт деп кетип калган. Ал дагы көрдө ошентсе болот турбайбы деп, ал балдар дагы чөйрөсүнөн бузулуп кетти деп айтам да. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Акматов Урмат, Солтонбек Качарбаев атындагы орто мектебинин 10 классында окуучусу болом. Мен жыйынтыкта айтканда, бул биз өзүбүз башында эле бул ата-энебизди, бул ушул дүйнөгө алып келген ата-энебизди сыйлап, бул ушул жерден бул өзүбүз айтып койбостон, бул ушул иш жүзүндө көрсөтүш керек эң биринчиден. Ата-энебизди бул бүгүндөн баштап бул сыйлап, бул жумуш кылып жатса, бул колунан талашып, ата-эне мен кылайын деп, бул ата-энебизди катуу сыйлашыбыз керекпиз. Өзүбүздү үлгү катары башкалардан көрсөтсөк, бири-бирибизди көрүп, биз ушинтип оңолобуз деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда серепчилердин жыйынтыктоочу сөзүн угалы. Силердин бүгүнкү оюңарды, баарыңар оюңарды уксак, баарыбыз деле бир эле ойдо экенбиз. Ата-энени сыйлоо, андан кийин өзүбүздү сыйлоо. Өзүбүздү сыйлоо дегени силер эрте менен эрте келип сабакка келип атасыңар. Өзүңөрдү көрсөтүп аткан жетишкендиктериңерди ошол ата-энеңерди сыйлаган болот. Ата-энеңерди сыйлаган. Силердин жакшылыгыңарды, ийгилигиңерди көргөндө ата-эне, мен баламды жакшы тарбиялаптырмын. Балам мен келечектеги муунум. Мен эч жерден уялбайт экем деп ата-эне сыймыктанат силермен. Мен бүгүн баарыңардын оюңарды угуп өзгөчө сыймыктанып отурам, что биздин балдар жакшы ойдо экен. Жок, мен андай эмес, ата-энем андай, мен мындайм деп деле эч ким, например, каршы сүйлөгөн жок. Ошон үчүн ушундай жакшы ой толгону, жакшы семинарды уюштуруп берген Темирлан агайыбызга, алыстан келген, бөлөк өлкөдөн келген, Казакстандан келген эжекелерге чоң рахмат эжекелер. Ишиңиздерге ийгилик. Мындай жакшы семинарларды, ой толголорду көбүрөөк болсо, мен ойлойм келечектеги бизден кийинки, силерден кийинки окуп аткан окуучуларга жакшы ой, жакшы тарбия калтырабыз деген ойдомун да. Силер ошол ойдон калып калбай, силерди ушундай эле темада кайта мектептен нары көстө улап кете берсеңиздер, жыйынтык болот деген ойдомун. Рахмат агай, Темирлан агайсызга дагы. Ыйык кереметтүү Куранда Исра сүрөсүнүн 23 аятында мындай аят бар.
маанисинде. Энеңерге уф дебегиле, зекебегиле дейт да. Биз азыр ошондой нерсени уф дебемек туруп кээде эшикти талкалап чыгып атабыз, капа болобуз, таарынабыз, башка кылып атабыз. Бул туура эмес. Экинчиден болсо, могул жерде көрүп атабыз, көзү күйүп турган кыздар, балдарды көрүп атабыз. Таластан жаңы эле биз келбедикпи? Таласка караганда Бакый атанын кыздар, балдар жандуу экен. Мындай баягы мындай жана жүрөктөн чыккан нерсени айтып атасыңар да, мындай актер, актриса болбойчу. Анан мен ишенем силерге. Кудай буйрса, асылмын, алтынмын, жаңымын келе атасыңар. Кудай буйрса, келечекти коомду силер да эне болосуңар, силер да ата болосуңар. Жармөк табылат, Айрангүл табылат, бирок ата-эне табылбайт. Ата-эне өтүп кеткенден кийин 5 жылкы сойгонуң бекер. Тиги күмбөз койгонуң бекер. Ошончо урматтуу туугандар, ата барда, эне барда батасын алгыла. Бата менен илге көрөт дейт. Ошолордун батасын алсаңар өсөсүңөр. Кудай буйрса, алар капа кылбагыла. Силерди чоңойтуш үчүн көп ооруган, көп ооруларга чалдыккан, аркабызда турган карасаңар, бир эле кыздан шунча продукция чыгат экен. Жигит деген элдин камын ойлош керек. Жигит деген Бакый атаны, Кыргызстанды коргош керек. Азыр болсо тилекке каршы жанагындай алсыз жигиттер көбөйүп атат. Чыныгы адам болгула. Жанагы сонун аяттарда, хадистерден көп нерселер келтирип атасыңар. Чыңгыз бабабыздын сөзүн келтирип атасыңар. Демек, урматтуу бир туугандар, силерди көрүп, Кыргызстандын келечеги, эртеңки биздин ата-энелерге керек болсо, үлгү өрнөк боло турган сөздөрдү айттыңар. Кудайым силерден ыраазы болсун. Урматтуу бүгүнкү ушул жерге келген коноктор, сиздерге рахмат, ушундай семинар уюштуруп берип атканыңыздарга. Ушул жерде жаш муундар өсүп келе атасыңар, бир жакшы тарбия үлгү алдыңар деп ойлойм. Үйгө барып дагы ата-энеңерди мындан дагы артык сыйлайт деп ишенем. Ошондой эле жанагы ар бир айтылып аткан ой толгоолордун бардыгы маанилүү, ар бир адам үчүн. Ошондой эле азыркы кыргыз жаштар бул байлыктын, барчылыктын кенинде жашап аткандыктан бул кутургандыктын белгиси, ар кандай жана суицидтердин бардыгы. Эми ушудан бир кылым артка көз чаптыра турган болсок, үркүнделе алайла, бир канча адамдарыбыз, ата-бабаларыбыз ошол ачкачылыктан курман болушкан. Биз эми ачкачылыкты жүзүн ары кылсын, биз бар жашоодо, жакшы жашоодо жашап аткандыктан ар бирибиз ата-энени, ошондой эле улуу муундарды сыйлайт деген ойдомун. Рахмат. Ушул Бакый ата районунун балдары ушундай экен, абдан сыймыктанып атам, мен да ушул жактан болом. Анан мен силерге айтып кетерим, биздин Кыргыз Казак университетине силердей балдар керек. Биздин эшик дайыма ачык, келе бергиле, окугула, өсө бергиле, өркүндөй бергиле. Рахмат сиздерге. Мынау Темирлан агайга да чоң рахмат айтабыз. Бирок мен өзүм оюмда ушул убакка чейин калдым. Жанагы айтып аткан сөзүм бардыгын эмне десеңиздер, бүгүнкү тема аябай эң ыйык тема болчу. Айрым бирөөлөрүңүз уктуңуздар, укпагандар мени өкүнүчтө калдырды аябай. Арт жагында ушул убакка чейин эле ушу деп эле өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп атканы мени өкүндүрөт. Тема аябай ыйык тема, мындан ыйык тема жок. Ата-эне жөнүндө болуп аткандан кийин бир күн дагы бирөөңүз эч убакта кышында эшикте жаткан эместер. Бардыгыңыз ата-энелердин аркасында жылы үйдө жаткансыздар. Бирок ушул ата-эне тема жөнүндө болуп аткандан кийин көңүл бурбагандарыңызды мени өкүндүрөт. Эми оптимист болуп, келечекте жакшы угуп, жакшы бир нерселерге, ойлорго келет деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат. Мындан кийин ийгиликтер жарата бериңиздер. Қалай сізді сыйлайсыңыз ата-енеңізді, эмоционально жақсы сөйледіңіз, ішіңіздегі бәрін айттыңыз. Сізге ата-енеге қасыңызда жүрген мұғалімдерде ата-ене соны дейтін сыйлаңыз, бәріңіз бақытты болыңыз, аман есен болыңыз, үйге барып тағы ойланыңыз, әке-шешеңізді ренжітпеңіз, жақсы сөзді күндігінде айтыңыз, барып үйге бүгін болған болашақты айтып сәлем айттыңыз. Аман есен болайық, рахмет.
Жаштар сүйлөсүн теле берүүсүндө жаштардын ата энеге болгон сый урматы деген теманын үстүндө талкуу кылдык. Серепчилерден жаштардан серепчилер өздөрүнө багыт алалы деп ишенебиз. Ата эне бул аска зоо. Сен кимсиң? Байсыңбы? Кедейсиңби? Оорулуусуңбу? Соосуңбу? Сен үчүн күйгөн бул ата эне. Ата энени сыйлабоо эң чоң күнөө болуп эсептелинет экен. Андыктан ар бир күнү, ар бир саатта, ар бир мүнөттө ата энебизге урмат сыйыбызды арнап, алардын ак эмгегин актоого аракет кылалы. Кийинки эфирде жолукканча сак саламатта калыңыздар. Жаштар